Кечте унута албайм деп сыздап кыздардын көзүнө жаш алдыра боздо бурдаган Нурлан Насип эми эркелетсемби, кара көзсемби деген ыры жаштардын оозунан түшпөй ырдалып келүүдө десем жаңылбасмын. Мына ошол кара көздү эркелетүүнү самаган жигит бүгүн биз менен атайын уус үстүндө мая курмакчы. Мына урматтуу замандаш ушинтип жыгыла берип буттарыбыз ооруп, бир аз муз үстүндөгү конькиге көңгөндөн соң мая кулантууга бет алдык. Нурлан, айтсаң дегеле бош убактында эмнемен кантип болдуң? Музга келесиңби, футбол ойнойсуңбу дегенди. Муз аянтчасына да келебиз ушундай көп. Андан көрчө футбол ойнойбуз жайкы мезгилде. Кышына ушу досторубуз менен көп ушу муз аянтчасында болобуз. Жакшы кыйратып теп албасак да мындай мен үчүн абдан кызык бул. Жагат. Кичинекей кезимден бери кыялдан жүргөн бул муз аянтчаларында телевизордо кышкы фигурный катаниялар көп болот го. Ошолорду көп көрүп кызыкчумун. Шаарга келгенде досторубуз менен келип ушул жерде муз аянтчасынан тебе салабыз да. Ооба, ааламга кетчү жол айылдан башталат деп бекеринен айтылбаса керек. Анын сыңары Нурландын да ырчылыкка болгон шыгы айылдан тарта эле музыкалык аспаптарда ойноо менен башталган. Инструменттерди айылда жүргөндө атам көп эмелерди ойночу. Инструменттердечи. Ошол менен кошулуп отуруп жүрүп эле алгач комуз үйрөнгөм, комуз менен көптөгөн конкурстарга катышып жүрчүмүн. Андан кийин аккордеон үйрөндүм, анан кийин Ямаха үйрөндүм. Ошентип жүрүп айыл аппаратура менен мектепте кароо сынактардын баарына мен музыкант болчумун. Айылдагы диджей сен экенсиң. Айылда диджей мен болчумун. Көптөгөн концерттерди, дискотекаларды классташтарыбыз менен отурганда баардыгын мен уюштуруп чертип берчүмүн да. Азыркы жаш ырчылар сахнага өзгөчө ысым менен чыгууну салтка айландырышкан. Алардын бири Нурлан Насиптин чыныгы атын сураганда, ал жок, айылда негизи Нурлан деген атым вообще бөлөкчө эркелетчү да. Мына айтпай эле коеюн. Ар кандай аттар болот го. Бирок мени эркелетчү айтышчы. Ошондой эле Нурлан болчук, албысты эле. Азыркы учурда билими жок ырчы чоочусу деле көшөгөнүн артында өз көмөчүнө гүл тартып сүйрөлүп жүргөндөрдү четинен кезиктирүүгө болот. Ал эми музыкалык билими бар. Бир нече аспаптарда кол ойното билген таланттар дагы жок эмес. Ал эми Нурлан ошол аспаптарда ойноону билип туруп, эмне үчүн сахнада музыкалык аспаптын коштоосунда көрүнбөйт деген суроосу болот. Бардык шарттар бар боло бербейт да. Концертчи мисалы үчүн ар кайсы концертке катышасың, өзүң эле репертуарыңдарды ырдаганга туура келет да. Өзүңдүн концертиңде ошолорду жасасаң болот да. Жашпыз мен былтыр гана биринчи жолу концертимди, алгачкы концертимди бергем. Эми келечек алдыда деп ойлойм, буюрса. Алдыда концерттерге ошо сиз айткан нерселерди дагы кошуп, элге жакшы бир деңгээлде концерт тартуулагым келет. Айтсаң ошо жарык этип сахнага чыгат да, анан кийин эле түтөп, өчүп калат да. Ал үчүн өчпөш үчүн эмнеге даяр болуш керек? Биринчиден эмне деген суроо көп кетпедиби? Азыр ырчы көп дегенчи. Бир убакта абдан кызыгуу элде абдан көп болгон. Ырчыларда мындай жөн эле жүрүп деле ырдайм деген жаштар аябай көбөйгөн да. Мисалы үчүн мен жөн эле ырдагым келет. Ырдайм деп эле менин деле жакын досторум бар дем. Аларды атагаң болбойт эми. Ошолор деле жөн эле мындай ырдагысы келбесе, мындай деле слуху жок адамда. Мага мен деле ырдап чыкпайм, дос, жардам бербейсиңби деп берет да. Ага айтсаң тарынат. Бирок ошондойлор көбөйүп кеткен действительно. Бирок бунун баары эл таразы элсинчи, эл убакыт менен өзү эле бир башта таразалап, элге кандай жакшы ырчылар калаарды өзү эле билип калат деген ойдомун. Анан эми түтөп кеткенди. Биз түтөбүзбү аны эми ошо эл билет болуш керек. Жакшылап эле эмгектенип, жакшы ырларды тартып берсең, эч качан элдин жүрөгүнө кетпейсиң деп ойлойм. Жакшы чыгармаларды тартуулап, жакшы ырларды жазсаң, жакшы элге кызмат кылсаң, өчпөйсүң деп ойлойм да мен. Ооба, ал үчүн талыкпай эмгектенип, тарых жараткан улуу инсандардан сабак алууга туура келет. Кыялдарга батамын, учуп сабал. Ананда жаңы чыгарма жаратуу үчүн ырчы кыз жигиттер баштан өткөн окуясын ыр аркылуу клип менен берип берет. Нурландын эркелетсемби деген ырынын клипи Астана калаасында тартылганы жалпыга маалым.
Мына ошол учурда казак кызды сүйүп жүргөнгө дагы жетишкен Нурлан анан эмне үчүн ал кыздан баш тартты? Ал жака барып мен баягы тойго баргам, ал жака. Тойго барып ошол жерден баягы ал кыз менен таанышып калгам. Негизи эле Алматыга тойлорго көп барам. Ошондо баягы тойдо болот го. Ошол жерден олтуп таанышып, кийин эми ошол бойдон эмес жакшы болуп кетип сүйлөштүрдүк. Ошонун айынан Алматыга көп эле барып жүрдүм. Бирок ал деген экөөбүздүн эмебиз эки башка экен да. Ал деген эми бир өтө бир байдын кызы экен. Ал экөөбүздүн эмебиз келишпей калат. Мен аны алсам, анын сөзүн угуп жашаганга туура келет. Негизи мен андай принцип мага жакпайт. Кандай кыздар жагат? Кандай кыздар жак, бай кыздар жакпаса, кандай кыздар жагышы мүмкүн Нурлан Насипке? Мага негизи эле жөнөкөй кыргыз кыздары жакчы. Буюрса эми ушу ойлоп атам, Кыргызстандан эле бир татынакай бир кыз табылып калат деп ишенем. Ошол менен мындай жакшы жылдыз келип калса, ошону сүйлөшүп, ошол менен жүргөнгө аракет. Таеквондо бул алгач 50-жылдары Корея генералы Чой Хон Си тарабынан түзүлгөн. Алгач аскер солдаттары бул спорттун түрү менен машыккан болсо, азыркы күндө өзүн өзү коргоо үчүн машыккандар жок эмес. Урматтуу Супер Кейжи сайтынын колдоочулары, мага бул жерде эң кызыктуусу Нурлан Насип бул таеквондо боюнча катышып атыптыр да азырчы бош убактысында. Анткени бул жерге мага кызык болгону мен да өзүм ушундай кийимди кийип алдым. Азыр ошо Нурлан Насиптен сурап көрбөйлү, кандай машыгуу болуп жатат, эмне кандай кыйынчылыктар. Деги эле бош убактыңда бир жумада канча жолу келесиң дегенде. Нурлан, айтсаң ушу машыгуу учуруна бир айда же бир жумада канча жолу келип атасың? Бул жерге канча жолу катышып атканыңа? Бул жака эми биздин дос балдарыбыз качат негизи. Ошолор менен келип кичине катышып, ошолор менен кошулуп ойноп көрчүк. Негизи жагат мага спорт менен катышкан. Бул жерде Таеквондонун эмнеси жакты, кандай эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мисалы үчүн ар бир спорттун өзүнүн түрлөрү бар. Бул таеквондонун өзүндө сырлары бар. Мындай спорттун бир бөлөкчө түрлөрүнүн бири деп ойлойм. Ушу ден соолугуң чыңаган бул жерге келипсиң, анан кандай кыйынчылыктар болуп атабы дегенде. Эми сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот деп ойлойм. Кыйынчылыктар баарын жеңсең гана бир ийгиликке жетесиң деп ойлойм. Кандай опыттарды үйрөнүп калдың? Трюктарды дегенде тебип, башка тебип, же өзүңдүн багы чөйрөңдөгү адамдардан коргонуш үчүн үйрөнүп аткан жоксуңбу дегенде буну? Ал да сөзсүз түрдө керек. Ар бир жигит өзүнө мындай коргонууга даяр болуш керек. Анткени биз баардыгыбыз кыргыздын жигиттерибиз. Андыктан мен өзүм үчүн, мисалы үчүн ар ким өзүбүз үчүн иш кылабыз. Андыктан бул дагы кылганым өзүм үчүн деп ойлойм. Анда мага бир-эки бирден опытыңан бөлүшпөйсүңбү? Азыр урматтуу Нурлан Насиптин күйарман кыздары, ушу Нурлан мага өзүнүн опыттарынан бөлүшөйүн деп жатат, көрөбүз анда эмесе. Мындай спорттун түрү Нурланга да бир топ эле кыйынчылыктарды жаратканы менен азыр көнүп калганын айтат. Ал тырмышып болгон убактысын үнөмдөп, мына ушундай залга келип спорт менен машыгып турат. Ал эми машыктыруучу Саша дагы буларды кошумчалай кетти. Мен Нурландын машыктыруучусу катары ага жетишпеген жерлерин көрсөтүп үйрөтүп турам. Нурландын аракети күчтүү. Биздин залга дайыма келип ден соолугун чыңап турат. Буюрса, жыйынтык жакшы. Бул машыгуу залында кичинекей 3 жаштагы бөбөктөн тартып, жаш улан кыздар дагы машыгат экен. Нурлан Насиптин күйөрман кыздары Супер Инфо кечидинин башкы бетиндеги сүрөттү эмне кылышты эле? Бул Нурланды азыркы күнгө чейин таң калтырат. Жакында эле бир концертте
кайсы бир жакта гастролдо жүрсөк мындай тугулук эле калып берген да. Анан көңүлдө бурган эмесмин. Баягы үйгө келип ошону мындай алып ачсам түгөн бетте узун жалаң эмес сүрөттөр менен жасалган ырлары, өзү мага арнап жазган ырлар бар экен да. Элтапчык деген ырларын баардыгын чаттап, мен кайсы гезиттен Супер инфого чыккан сүрөттөрдүн баарын кыркып, ошо гезитти толтур эмени толтуруп постко коюптур да. Ал баягы четти таң каласың да, ошо сүйнөсүң баягы ушундай көрөрмандарым бар экенине таң калып, бир чети сүйүнүп. Недегисин Нурлан ошентип бизге бөлүнгөн убакытта келип жетти. Көптөгөн ырларды жаратыр. Эч качан элден арта калба. Алдыга өтсөң көз тиет, артка калсаң сөз тиет деген сөз бар эмеспи? Анын сыңарындай сен да ошо чыгармачылыгына жаңыланган жакшы ырлар, жакшы клиптер жаңы көрсүң. Ошо биздин сайтыбызга баш багып, кичине болсо да убактыңды бөлүп, бизге жакшы ушундай маанай татуулаганың үчүн жалпы Супер KG'нин сайтына рахматыбызды билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Саламатсыздар. Аны эмесе Супер KG сайтынын колдонуучулары үчүн өзүмдүн эркелетсемби деген чыгармаман бир аз сиңип таштап кетейин, Эркелетсемби кара көз сени суктанып мен карап Ezиlemинби эркелетейин келчи шириним кучагыма кысып эркелетейин Кара көз сени суктанып мен карап